Садыр Жапаров, Орхан Инандыны кайтарып алуу боюнча маселе көтөрдүк. Президент Садыр Жапаров Сапат билим берүү мекемесинин президенти Орхан Инандынын Түркиянын атайын кызматтары урдап кетиши боюнча пикирин 24 KG агенттигине билдирди. Белгилей кетсек, 5-июль күнү Түркиянын президенти Режеп Тайип Эрдоган Орхан Инандынын атайын топтор Кыргызстандан алып келип, түрк сотторуна өткөрүп бергенин жарыялады. Бүгүн Тышкы иштер министрлиги Түркиянын Кыргызстандагы элчисине нота тапшырды. Садыр Нуркожеевич, коомчулукта кызуу талкуу жаратып жаткан Орхан Инандынын Түркия тарабынан урдалып кетишине байланыштуу кандай комментарий бересиз? Орхан Инанды дайынсыз жоголду деп массалык маалымат каражаттарына чыгары менен мен дароо күч структураларынын жетекчилерин чогулткам. Бардык күчүңөрдү жумшап, тез арада тапкыла, чек араларды катуу карагыла деген буйрук бергем. Ошол күнү Орхан Инанды жөнүндө толук маалымат алгам. Көрсө буга чейин эле 2016 жылдан бери 3 жолу урдап кетүү аракети болгон экен. Үчүнчүсү кыш айларында болуп, анда Камчыбек Ташиев сактап калыптыр. Тагыраагы УКМКнын балдары сактап калышкан. Аны Орхан Инанды жана анын үй бүлөсү да билет экен. Ошондо Камчыбек Кыдыршаевич жалгыз жүрбө, дайыма жан сакчы менен жүргүн деп эскерткен экен. Кенебестик кылып коюптур да. Эми эмне болот? Түркия тарапка доомат коесуздарбы же жокпу? Албетте коебуз. Тышкы иштер министри Руслан Казакбаевка тапшырма бердим. Элчисин чакырып, нааразычылык нотасын бер деп бүгүн тапшырды. Кандай жооп күтсөк болот? Кайтарып алып келүү мүмкүнбү? Эң негизгиси аман эсен экен, өмүрү узун болсун. Кайтарып алып келүү боюнча маселе көтөрдүк. Бирок азырынча Түркия тараптан расмий жооп келе элек. Өзеки түрдө Орхан Инанды силердин жаран эмес, биздин жаран, бизден жарандыктан чыккан эмес деген жообун берип атышат дешти. Түркиянын расмий жообун күтүшүбүз керек. Эскерте кетсек, Орхан Инанды 31 майда жолугушууга бараарын айтып, үйдөн чыгып кеткен бойдон кайра келген эмес. Ошол эле күнү анын унаасы үйүнөн алыс эмес жерден табылган. Ал 1995 жылдан бери Кыргызстанда иштейт. 2012 жылы кыргыз жарандыгын алган. Белгилей кетсек, Түркия бийлиги Кыргызстандагы Сапат билим берүү мекемелеринин мугалимдерин террордук уюмдун мүчөсү катары таанып, кайтарып берүүнү талап кылган. Президенттин маалымат катчысы Эрбол Султанбаев Орхан Инандынын жоголушу тууралуу Садыр Жапаров Режеп Эрдогандан сураганын, ал Инанды боюнча маалыматы жоктугун, феточулар боюнча уккусу келбегенин айткан. Булак 24 KG. Азамат Омош. Инанды кандай мугалим эле? Мен үчүн ал киши миллиондорду тегереткен чоң бизнесмен. Эртең менен Facebook'та ачсам, туюк-туюк жазылган посттор жайнайт. Кеп жанагы түрк мугалим жөнүндө экенин билдим. Бирок табылбады, тиги туюк-туюк өтө эле акылдуу жазылган посттордон биле албадым дейт Азамат Омош. Табылса жакшы болуптур. Өлкөдөн алып чыгып кетишсе, демек анын да бир себеби бардыр. Көптөн бери жазылып, айтылып келатат. Ал киши кыргыз жараны дешет. Айткылачы. Азыр ким кыргыз жараны эмес. Бизнеси бар, акчасы бар Кытай, түрк, тажик, дагы башкалар деле. Акаев баштап берип, калгандары өркүндөткөн коррупциялык бийликтен, коррупциялык системанын айынан кыргыз жарандыгын алып алышканы жалганбы? Адашпасам баягы Саймаэти дегениңер да кыргыз жараны болсо керек эле. Түркияда пачкасы менен кыргыз паспорту кармалганын унуттуңарбы? Инанды мугалим экен эле. Кандай мугалим эле? Мен үчүн ал киши миллиондорду тегереткен чоң бизнесмен. Чоң акча айланган жерде чоң кызыкчылыктар болот. Керек болсо идеологиялык кызыкчылыктар болот. Ушунчалык гумандуу кыргыз жарандарына жан күйгүзгөн кыргыз эмнеге ошол эле Түркияда, Россияда азап тартып, зордолуп, кордолуп жаткан? Кыргызстанда төрөлүп, Кыргызстанда чоңоюп, кыргызча сүйлөгөн кыргыз жарандарына ушунча резонанс жаратпайт? Эмнеге кече тажиктин огунан өлгөн чырактай кыздарды кайра жазып, эмнеге аларга боор толгобойт дейт Азамат Омош. Эске сала кетсек, кече 5-июлда Түркиянын президенти Режеп Тайип Эрдоган Кыргызстандын жараны Сапат, мурунку Себат, кыргыз-түрк мектептер тармагынын президенти Орхан Инанды Түркияга жеткирилгенин жарыялады. Эрдоган атайын операцияны
Түркиянын улуттук чалгындоо уюму жүргүзгөнүн айтты. Инанды 31 май күнү кечинде байланышка чыкпай калган. 1-июнь күнү таңкы саат 4 чамасында анын унаасы Малдыбаев көчөсүндөгү көп кабаттуу үйдүн короосунан табылган. Булак Назар Ньюс Кейжи.